Бүгүнкү күндө жалпы биздин мамлекеттик карызыбыздын көлөмү 4 миллиард 827 миллион доллар. Жаңы отуруп аткан кыргыз $700 карыз бул. Бул өтө чоң карыз. Мамлекет ушундай кыймыл турганда ошол жол керек беле, же биз мына жол менен жүрсөк болот эле. Көп нерселер бизде саясий чечим менен кабылат. Карыз төлөбөйсүңбү? Жалгага ловушка деп коет. Мамлекетчил адамдар аз болуп калды. Жакшылык көбөйүп кетти. Биздин элдердин баары финансист эмес да. Булар ошентип көп мамлекеттерде ушинтип өзүнө багынтып алганда бул карызыңардын жарымын жоюп беребиз деп берет. Эл буну төлөш керек. Буну мамлекет төлөш керек. Себеби мамлекет койгон. Калган баары таза иштеген адамдар. 2000-3000 адамга чейин жумуш ордуна пайда болот. Бүгүнкү күндө баягы финансылык келгениңизге Кудай буйрса жакында 1 жыл болот экен. Ушул ортодо кандай жетишкендиктерге жетиштиңиз? Сиз келгенде мекеме кандай акыбалда эле? Деги эле ички саясатты кандай жагын өзгөрттүңүз? Рахмат. Мамлекеттик финансылык көзөмөл мекемеси бул жакында биз 15 жыл түзүлгөнүнө деп белгиледик. 15 жылдын ичинде мамлекеттик финансылык көзөмөл кызматы абдан чоң иштерди аткарды. Биринчиден биздин ушул 7 тармакты биз тейлейбиз. Бул биринчи баалуу кагаздар боюнча, экинчи камсыздандыруу боюнча, үчүнчү бухгалтерский учет аудит боюнча, ломбардтарды биз тейлейбиз. Ошондой эле баягы накопительный пенсионный фонд деп коет, ошолорду да биз карайбыз, гүлөкөңөрдү да биз карайбыз. Ушул тармактар боюнча биз саясатты жүргүзөбүз албетте. Ушул 15 жылдын ичинде жалпы ушул тармак боюнча, финансылык место рыноктор боюнча жалпы мындай мыйзам пайдубалдарын түздүк биз. Андан кийин 2 мекеме түзүлдү. Мамлекеттик камсыздыруу компаниясы түзүлдү. Бул биздин бүгүн Кыргызстанда болуп аткан баягы мүлк үйлөр үйүп кеткенде же сел катмы болсо ошолор ошол камсыздандыруу маселесин ошол чечет. Экинчи мамлекеттик лотерея компания түзүлдү. Бул дагы 16-жылы түзүлдү. Булар дагы өзүнүн ишин алып баратат. Апрель айынан баштап, март айынан баштап бизде пандемия киргенден баштап биздин мамлекет мекеме тарабынан биз 1-2-3 чараларды киргиздик. Биринчиден акционердик коомдорго биз алардын отчеттун ар айда бериш керек. Биз аларды мөөнөтүн узарттык. Биринчи биздин чарабыз болду. Экинчиден күрөө каналарды алар эми элдерге каржы берет, бизге акча берет да. Ошолорду проценттин жана штрафтык санкцияларын төлөмдөрүн мөөнөтүн узартууга аларга биз өзүбүздүн мындай сунушубузду бердик. 3 ай 4 ай узартыла деп. Үчүнчү албетте мына жылда май айына чейин бардык ошо биздин Кыргызстанда болгон акционер коомдору өздөрүнүн жылдык мындай чогуусун өткөрүшкө. Ошолорду дагы биз сентябрга чейин мөөнөтүн жылдырып бердик. Туура айтасыздар, жакшы суроо бул. Бизде баягы түшүндүрмөлүү иштер боюнча может быть мындай түшүндүрүү иштери жакшы болгондуктан, экинчиден жалпы ушу камсыздандыруу маданияты жок болгондуктан, албетте биз көпчүлүк биздин жарандар даяр эмес да. Бирок башка жагынан карайлык. Жылда бизде ушул жол кырсыктарына 200дөн 1200 адам жолуксан маркум болот. 2013-жылы 1200 адам жол кырсыкта курман болгондор. Адан тышкары 3000-5000 адамга чейин майып. Ушул адамдар эгер ушул биз ОСАГО болгондо, ушул адамдар камсыздыруу компаниясынан каражат алат болчу да. Мисалы, эгер жаран көз жумса, өтүп кетсе, маркум болуп калса, ал 300 миңбе 300 миң сом алат. 300 миң сом алат. Андан кийин эгер жаракат алып инвалид болуп калса, там 150 миң 100 миң деген акча алат. Азыр болсо ОСАГО жоктугунан Бишкек шаарында башка калсаң, 2 машина урушканда чыгып алып бири-биринен урушат. Мына цивилизованный мамлекеттерде, ОСАГО бар мамлекеттерде 2 айдоочу чыгып алып бири-бирин урушпайт негизи. Алар сразу өздөрүнө камсыздыруу компаниясы чыгат. Камсыздыруу компания келип туруп, кандай кырсык болду, адам жаракат алдыбы, же машина алдыбы, ошону камсыздыруу компания, эгер ошол компаниядан мындай камсыздыруу полисиң бар болсо, алар төлөп берет да ошончу. Ошондуктан бул дүйнө жүзүндө бардык мамлекетте өткөн.
ушул эски мамлекеттерде биз эле калдык негизи өт боюнча. Ошон үчүн бул эртеби кечпи боло турган маселе болот эле. Камсыздандыруу маселесин биздин мындай жеке компаниялар буну аткарат. Анан кийин мамлекет компания, бизде 17 компания бар бүгүнкү күндө. Бирөө мамлекет компания, 16 бул жеке менчик компаниялар. Ошолор төлөп берет. Алар эгер страховка алса, мисалы азыр сиз Казакстанга келип атканда, гривнасында сиз эгер машина болсоңуз, страховой полис аласыз сөзсүз. Страховой полис албасаңыз, сиз киргизбейт мамлекетке. Ошол жерде сиздин машинаңызды арест кылат. Алар кандай алган? Алар мына санитар түзүлмө жасаган уже. Кирип страховой полис алганыңызда эле бул данный сразу ГАИ барып түшөт. Аркадан Казакстандын машинасы келип, сиз машинаңызды көрүп номерин карат дагы. Кыргызстандын машинасы келди деп туруп фамилияңыз чыгат, анан ол жерде сиз тиги камсыздандыруу полисин алдыңызбы, сразу чыгат. Эгер албасаңыз, сиз тототот, очойгон штраф сизге. Бизде андай нерсе жок. Чет мамлекеттик адамдар келеби, же биздин жанында жүрөбү, андай камсыздандыруу полиси жок болуп атат. Эгер ошонун тарифтерин айтсак, биздин эсептеп чыккан тарифибиз, орточо тарифибиз 2200 сом. Эми 2200 сомду бир жылга бөлүңүз, анан кийин ошол эгер мындай жол кырсыкка учураганда канча адам жаракат алышы мүмкүн, канча машина неме болсун, ошолорду камсыздандыруу компания төлөп берет деген ушундай неме болсо. Бул деген дүйнөлүк бүттүн цивилизованный мамлекеттерде ушундай нерсе бар. Камсыздандыруу компаниялар мыйзамга талаптуу бүттүн салыктарды, төлөмдөрдү полностью төлөйт алар. Анан кийин эң негизи бул камсыздандыруу компания бул жеке менчик болгону менен ал жакта адамдар иштейт, биздин кыргыздар иштейт да. Мисалы ушу ОСАГО мыйзамы кирсе, келечекте ал жакта где-то бир 2000–3000 адамга чейин жумуш орундардан пайда болот деп айтчу. Баягы страховой агенттер ошой болот. Анан кийин дагы айтыш керек, быйыл жакшы бир мындай окуя болуп атат бизде. Мына биздин экономикалык кризиске карабастан, ковидтин таасирин карабастан бизде фондовый рынок деп коет. Ошол жерде бизде баягы бүттүн баалуу кагаздардын иштери ошо жүрөт да. Быйылдын биздин 9 айдын динамикасы боюнча былтыр эгер 9 айдын 19-жылы 9 айдын ичинде 6 миллиард сомдун тегерегинде акциялардын мындай акция сатуу болсо, быйыл болсо 7 миллиард болду. 1 миллиардка көп болду. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген биздин ички инвесторлор, биздин жарандар баалуу кагаздарга ишеничти көрсөтөт да. Мисалы, сиз эгер акчаңыз мындай тибекс акчаңыз бар болсо, ошону сиз барып банкка койсоңуз, банктан сиз мисалы 10–12% алышыңыз мүмкүн. Бул жакта компаниялар мисалы облигация алсаңыз 16% аласыз. Эгер мисалы IPO программасына кирсеңиз, сиз ошол компаниянын ээси болуп каласыз. Канча акция алсаңыз, ошонун ээси болуп каласыз да. Бул өтө жакшы механизм. Бул биздин ички ресурстарды иштетүү. Биздин элдин колунда бүгүнкү күндө 100 миллиард сомдон акча көп элдердин чөнтөгүндө атат да. Ушул акча экономика иштеш керек. Ошондон ушундай IPO механизмин, инструментин, мына баалуу кагаздарды алуу, бул биздин элдин маданиятына, аң сезимине сиңиш керек да. Мисалы, мына өнүккөн мамлекеттерде ар бир адам өздөрүнүн акциялары бар да, бир компанияларда. Ошолордун дивидендтерин алып көп жашайт. Кээ бирлери иштебейт таптакырчы. Ошондон бул инструментти массалык маалымат каражат аркылуу биз өнүктүрсөк, элдерге жетсе, элдер акчасын жөнүнө бир жерге катып коюп там бир күнү керек болуп калат деп тургандан көрөк, анын акчаны баары облигация алып койсо, ошол акча мындай көбөйүп турат да. Ошон үчүн бул механизм сөзсүз иштеш керек. Дүйнө жүзүндө мисалы тажрыйбага карап көрсөк, эгер ошо компания мисалы ошо Microsoft'тун жетекчисин айтайлы, Билл Гейтс болгону Microsoft'тун хозяин деп коет. Ал болгон 7% ошол ээси да. Калгандар бүттүн башка адамдар да. Бул дүйнөлүк компаниялар ушундай да. Бизде дагы ойлойм, ушундай Баркатка окшогон компания, ушундай Салам Финанска окшогон компаниялар жакшы өнүгүп, инструменттерди жакшы пайдаланса, биздин жарандарыбыз ушундай инструменттерге каражаттарын салып, ушундай облигация, акцияларды алса, менимче бул биздин ички экономика көтөрүүгө дагы чоң түрткү берет да.
мындай да кандашым, ар бир тармак боюнча өзүнүн кесипкерлери бар да, профессионал деп коет. Биздин мамлекетибизде эң мындай жетишпегендик эмне? Көп нерселер бизде саясий чечим менен кабыл алынат да. Кытай менен келишим ТЭЦ боюнча болгон десек да. ТЭЦ боюнча келишим келгенде мен адистеримди чакырып өзүм да карап чыккандан кийин көп келишим деген бул эки тараптуу келишим да. Ошонун келишимде бул консенсус түрүндө кабыл турган документ да. Ошондо көп нерселер биздин Кыргыздын мамлекеттүүлүктүн мындай коопсуздугуна негизи таасир тийип турган көп маселе турган ошодочу. Ошол каражат алып атканда. Менин пункттардын баарын айтып кетпейин. Ошондой мен алып туруп кол коюп, бул келишим биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деп туруп кол коюп берген. Албетте кийин саясий чечим кабыл алып туруп, бул документ кол коюлуп, кийин каражат алына баштады. Билесиңер эми азыркы күндө ошол каражатка кол койгон адамдар кандай акыбалда турат бүгүнчү. Мен ойлоймун, ар бир кесипкөй адам, өзүнүн мекенин сүйгөн адам, өзүнүн кесибин сүйгөн адам туура чечим кабыл алынса, ошол мындай биздин мамлекет өнүккөнгө жакшы пайдалуу түшөт деп ойлойм да. Анан кийин мага көп жолу сурабайды, эмне сизге давление болгон жокпу, тиги жактан айткан жокпу, мындай айтканда. Эгер мага айтканда деле өзүңөр кол койгула, мен кол койбойм буга деп туруп айтат болчумун. Бирок албетте мындай механизмдер, инструменттер мүмкүн ошондой болгондур. Бирок ошол мезгилде мага эч кандай давление болгон эмес. Мен өзүмдүн жекече оюм менен эле анан кийин жалпы ошо адистер отуруп ошондой чечим кылганбыз да. Анан кийин бүгүнкү күндө баягы мындай да, биз эгемендик болгон 92-жылдан бери 10 миллиард долларга чейин карыз алдык. 10 миллиард долларга чейин. Мен мисалы бир нече жолу айттым. Ушул берилген кредиттерди ревизия кылыш керек. Азыркы мынау экономикалык мунапис болуп атпайбы? Ушул ошол жерден көбүрөөк чыгат да. Кайсы адам кайсы кредитти аткаруу, ошол мезгилде аткаруу бийлигинде турганбы, же ошо кредитти кантип бөлгөнбү, ошол адамдарды караса болот. Себеби кредиттер ким бөлгөн, ким жооп берген баардыгы жазылып турат да. Ошондо ревизия кылыш керек. Ошондо көп нерсе чыгат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө каражат алып туруп ошону иштеткен башка адамдар эл төрөш керек. Ошон үчүн жок карапайым элдерде бул маселе турат да, кандайча. Ошон үчүн сөзсүз ушу ревизияны кылса жакшы болмок, албетте. Анан кийин биздин кредиттерди алып атканда албетте ошонун эффективдүү тарабын карашыбыз керек да. Бир министрлик жазып эле биз келдик, ушу керек деп эле келдим. Кийин ушунун өзүнүн экономикалык эффект бердиби? Кандай биздин турмушубузду оңойтконго ушул кредит кандай таасир берди? Ошол жагы көп маселеде туудурат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул кредиттер боюнча, алуу боюнча, айрыкча мына бизге туура эмес алган кредиттер ушундай көп болуп калган да. Бул эми тарых өзү көрсөтөт. Ошолорду ревизия кылса, чоң маселе чыгат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин мамлекеттик карызыбыздын көлөмү 4 миллиард 827 миллион доллар. Ар бир сомго айлантырганда 3 миллиард 378 миллиард сом. Ар бир кыргыздын жаранына айлантырганда тышкы карызыбыздын көлөмү 4 миллиард 180 миллион доллар. Ар бир кыргыздын жаранына айлантырганда бул ар бир кыргыз, жаңы төрөп аткан кыргыз $700 карыз бул. Бул өтө чоң карыз. Өзү дүйнөлүк тажрыйбаны алганда албетте көп мамлекеттер, ошол эле Америка, ошол эле Японияда карыздар бар. Бирок ошол карыздын көлөмү канча? Ошол карыз кантип төлөнүп атат? Кайсы булактары бар? Ошол маселе болуп атпайбы? Бизде бүгүнкү күндө биз мындай туура эмес кылган чечимдерибиз ушул бир мамлекеттен болгондо коңшулаш мамлекеттен биз өтө көп кредит алып алганбыз. Мисалы ушундай кыйын мезгилде албетте мүмкүн ТЭЦ керек бизге. Бирок ошончо көлөмү ушунчо көп сума алганда туурабы тоже маселе болду, туурабы? Датка Гейминдики чоң проект. Түштүк түндүк жолу $600 миллион көп акча. Бүгүнкү күндө мамлекет ушундай кыйын болуп турганда ошол жол керек беле, же биз могу жол менен жүрсөк боло беле? Ошондо ойлонсок болот, туурабы? Ошон үчүн биздин Кыргызстанда мындай мамлекетчил адамдар аз болуп калды. Же ошо мамлекетчил адамдарга чечим кабыл алганы, профессионалдуу өзүнүн оюн айтканы,
ошондой нерсеге мүмкүнчүлүк бербей калды. Биздин мезгилде бүгүн көпчүлүгү ошол биздин бийликте көп отургандар профессионалдык эмес чечимдерди кабыл алган үчүн ушундай акыбалда биз бүгүн турабыз. Албетте, тышкарыда айтканда мындай өзүнчө алтын золотой правило бар да, мындайчы. Мисалы мен Япония мамлекетинде окутканда, ал жакта Япониянын атактуу профессорлор келип, ошо тышкы карыз жөнүндө бизге лекция окуганда, ошондо айткан: урматтуу угуучулар, айрыкча СНГ мамлекетине келген ошондой кыргыз, казак, өзбектер отурабыз биз. Тышкы карыз алганда өтө кылдат менен карагыла. Айрыкча өзүңөрдүн коңшулардан акча алгандан баш тартып калып айтканда. Эмне үчүн? Жөнөкөй карапайым тилде айтканда, коңшуңан карыз алсаң, бүгүн коңшуң келет дагы: "Ай, карыз төлөбөйсүңбү?" Сен айтасың: "Карызымды төлөй албай атам, мүмкүнчүлүгүм жок болот, эч бере турган нерсе жок болсо." Анда биздин огороддун чоңураак экен сеники. Огороддун ушунчасын мага бербейсиңби? Анан кийин тышкы карызыңды мен сага жооп берейин. Экинчи, сенин үйүңдө эмне бар? Мына мүлкүң бар экен. Ушу мүлкүңдү алып кетелик. Же алмагы бар экен. Ошол алмагын немесин жыйынтыгын мен алайын деп айтышы мүмкүн да. Бул деген ошондо биз көз каранды болуп калабыз. Ошондуктан ал айткан, тышкы карыз алганда көбүнчө мындай многосторонний деп коет. Бул биз эл аралык финансылык институттардан алышыбыз керек да. Мына жеке мамлекеттен алганда аларда көп мамилелерди ушундай түзүп койгон. Ошол эле Тажикстан мамлекети эмне үчүн өзүнүн 1% аянтын берип койду бүгүн биздин коңшуларга? Себеби алардын маселеси демилитаризация, демаркация маселеси чечилген эмес болчу. Анан кийин тышкы карыз төлө дегенден кийин алар төлөй албагандан кийин эмне болду? Айтты: "Биз мындай маселе чечилек болчуну муну берип койсоңор, биз эркин кичине жылдырып беребиз же жоюп беребиз." Бул тышкы карыз деген бул чоң инструмент, эл аралык сүйлөшүүлөрдө болот да. Ошон үчүн бул өтө кылдат маселе болуш керек. Эми алар андайга барбайт, албетте өзүнүн минифинге өзүнүн адамын койгон же минифинге өзүнүн адамын койгон барбайт аларчы. Алардын системасы таптакыр башка. Кайсы экономикалык крючокто өзү илиши мүмкүн? Биздин кайсы крючогубуз илиши мүмкүн? Эми бул неме мындай деп коет да. Россияга толугу менен долговая ловушка деп коет, мынча. Долговая ловушка деп коет. Бул ошол мезгилде эмнеге, мисалы, алайлык Шри-Ланка деген мамлекет бар. Шри-Ланка деген мамлекетте алардын чоң бир порту бар да, Хамботобото деген шаарда. Бул өтө жакшы чоң порт. Ошол портту булар айтты: "Силер бизге карызсыңарбы? Ушул карызды жоюш үчүн ушул портту бизге 99 жылга бересиңер" деди, арендага деди. Пакистандан Гвадар деген шаар бар. Ошонун портун 49 жылга алды. Ошонун элесени бизде да калышы мүмкүн да. Мисалы, жериңерди бир жерде арендага бер деп ошондой механизм коюшу мүмкүн да. Бул бизге эмес, жалпы мамлекеттер ошондой да. Булар ошентип көп мамлекеттерди ушинтип өзүнө багынтып алганда, бул деген курал менен эмес, жөн эле экономикалык багыныш болуп калат да. Ошон үчүн баягы сиз айткан экономика крючок деген ошо экономика болуп эсептелет да. Ошон үчүн мындай биз крючокко илинбеш үчүн албетте чечим кабыл алганда бир саясий чечим эмес, профессионалдык мындай мамлекетчилик адамдардын чечими болсо жакшы болмок да. Бул биздин трагедиябыз 29 жыл биздин көз каранды болгондон бери мамлекетчилик, анан кийин жалпы мамлекеттүүлүк институтка бүгүнкү күндө ишенич өтө төмөндөп кеткен да. Эмне үчүн төмөндөп кеткен? Бул жакта системабыз күнөөлүү болуп калды дечи. Мен мисалы өзүм 25 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштейм. Мамлекеттик кызматта иштеген адам эч качан бай боло албайт. Себеби бизде айлык манасы төмөн. Ошон үчүн биздин мамлекеттүүлүк кызматкерлердин деңгээлин көтөрүш үчүн, алардан талап көтөрүш үчүн аларды айлык майнасын көтөрүш керек. Айлык майнасын көтөрүш керек сөзсүз. Айлык майнасын көтөрбөсө бизде мамлекеттик кызматкерлердин авторитети көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик кызматкерлердин сер аркылуу дагы бир сенин да салымыңар бар. Бардык мамлекеттик кызматкерлер булар коррупционер катары эмалат да. Жок да андай. Эгер 10 адам иштесе, 10 адамдын мүмкүнү бир-экөө эле ошондой адамдар болушу мүмкүн. Калгандары таза иштеген адамдар да. Биз целый жалпы институтту бүгүнкү күндө элге бөкөчө кылып койдук айткандачы. Бул чиновник болсо баары бул коррупционер депчи. Биз өзүбүздүн
ушул мамлекеттик кызматкер сыйлап аларды даңктап алсак, алар дагы албетте өздүн ошол мамлекеттик кызматын мен эл үчүн кызмат кылам деп жүрүш керек. Ошондо эки тараптуу болуш керек да. Айлыгы жакшы болуш керек. Эң негизи. Эң негизи айлыгы жакшы болсо, ошондо ал жакшы иштейт. Аны талап да кылса болот да. Бүгүнкү күндө биздин ситуациябыз кандай? Айлык маана өтө төмөн. Ошондуктан мындай иштер көп болот. Ал эмне үчүн болбогонун мен билбейм, чын айтканда. Бирок мен 2015 жылы жогорку депутат койгондо мен эл ошондо колдоп берди. Мисалы, көпчүлүгү деп болгон депутаттардын көпчүлүгү тыйым менен депутат болду. Эми ал ачык эле чындык айткандачы. Бирок мен элдерге бир тыйым болбой эле, бербей эле, ошол мамлекеттик кызмат иштеп жүрүп, анан кийин өзүмдүн колдон келген жардамдарды элиме кылган үчүн, анан кийин мен ушу таза иштеген үчүн менимче ушул депутат болуп шайлады деп ойлойм да. Анан кийин албетте мен эми өзүмдүн шайлоочуларыма көп убада аткара албай калдым. Себеби мен келгенден кийин бир жумадан кийин мени экономика министри шайлап койду. Албетте бул менин атым эмес эле. Мен атка мингизгенде, менин финанс министринин атын мингизгенде мен ошону жакшы чабат элем. Экономика министринин атын берип койду, мен айттым, бул менин атым эмес, меники эмес. Мындай бир аз кыйыныраак болуп калат болсо, жок, сен мамлекетчилсиң, ушуну иште дегенден кийин мен ошол жерде 2 жыл колдон келишинче жакшы иштерди кылганга аракет кылдым. Ошол бүгүнкү күндө экономика министри иштеп атканда, могу бүгүн айыл чарба тармагына 6%, 8%дан берип аткан, ошону биздин экономика министрлиги иштеп чыкканбыз. Бунун концепциясын. Экинчиси бүгүн кепилдик фонд болуп атат, десиңер, ошо кепилдик фонд турат. Ошонун дагы концепциясын, мыйзамын биз иштеп чыкканбыз. Көп иштерди 2 жылдын ичинде аткарганбыз. Албетте бүгүнкү күндө мен экономика министри болуп иштедим деп өкүнбөйм, себеби бул мага чоң мындай мектеп болду. Эми албетте элдердин баардыгыбыз бирдей кошобуз. Бирок бул туура эмес концепция. Бул туура эмес концепция. Буну туура элеби? Жок, бул туура эмес өзү концепция. Эл буну түзөш керек. Буну мамлекет түзөш керек, себеби мамлекет колдогон. Ошон үчүн буну айттым го, ошо ревизия кылып туруп, ким кредит алган, ким иштеткен, ким кайтып пайдаланган, ошонун тыянагы болгон, ошону чечтирип, анан кийин ошол мамлекетте ушуну башкарган аткаминерлердин ошого кустуруш керек менимче. Ошо туура болот да. Эмне үчүн өмүр бою иштеген биздин кыргыздын жараны пенсиялатып, өзүнүн пенсиясын бериш керек? Бул эмес. Эми, конечно, баягы көңүлдүү болуп, тышкы карызды жоюу боюнча эгер счет түзүлсө, ал бир жол эмес, 2-3 жол болгон. Азыр жакында дагы билесиңер, ушундай инициатива болду. Бирок аны эл колдой албай, бүгүнкү күндө бизде экономикалык кризис болуп атат, элдердин турмушу начарлап атат, жалпы жакырчылык көбөйүп баратат. Ушундай мезгилде эми бул баягындай популизм деп айтпай эле коеюн, бирок бул өзүнүн аягына жетпейт да. Мисалы, 2006 жылы хипик программа деген болгон да. Мен дагы силерге как өзүм мамлекетчил, анан кийин профессионал финансист катары айтып коем. Ошол мезгилде бизде хипик программасына киргиле деген сунуш болду. Ошондо хипик программасынын талаптарына карап көрсөк, кандай талап эле? Эми силер государственный кадровый служба түзгүлө, мамлекеттиликтөрдө ошо дөңгөлөкчү, антикоррупционный служба түзгүлө деп. Анан кийин медицина тармагын реформа кыла, бул жакта реформа. Биз аны итайрат калып атканбыз. Себеби бизге МВФ, Всемирный банк акча бөлүп аткан, алар ушуларды аткарсаңар берет да. 2006 жылы биздин карызыбыз 1 миллиард 900 миллион доллар болчу. 1 миллиард 900 миллион. Биздин ар бир адамга, жаранга жылдык кирешебиз, средний душевой доход деп коет, $400 жетпечи. Бүгүн 1200 доллар. Ошондо $400 жетпегенде биз жакыр мамлекеттердин арасына кирчүк. СНГ мамлекеттерине Кыргызстан менен Тажикстан кирди, айтты, силерге эки мамлекетке биз мүмкүнчүлүк беребиз. Силер ушу программага кирсеңер, биз силерге карызыңардын жарымын жоюп беребиз деп берген. Биз профессионалдар карап туруп, бул жакшы программа экен, ошону биз беребиз деп киргизгенбиз. Ал мезгилде Акылбек Көсембеков Жапаров болчу министр, финанс. Ал өкмөттө ушул маселени койду. Анан кийин биздин бир кыргыздын азаматы чыгып алып, ай, бул программа туура эмес. Бул программага жалаң Африка мамлекеттери кирет. Биздин африканецтерибиз, биз не кирибизби? Деп элдерге ушундай туура эмес түшүндүрүп берип койду. Биздин элдердин баардыгы финансист эмес да. Ар бир тармак боюнча өзүнүн профессионалдары бар да. Ошолорду угуш керек дайымача.
Ошол киши айтып койду, анан кийин эле дүрүтү кетип эле элдердин баардыгы жок, биз негр эмеспиз, биз андай мамлекетке айланбашыбыз керек. Мен керек болсо каражатын берем, мен бөлөгүн берем деп туруп ошондой үргү чыкты да. Анан кийин эле баягы массалык маалымат каражаттары ушундай болуп эле, ой, ушундай биз Африка мамлекетине өйрөтүп турбайбыз, бизди уже цивилизованный мамлекет, биз Чыңгыз Айтматов эл эмес, биз Африка мамлекети калабыз деп ушул жака терс кетип калып, баягы маселе профессионалдык аяntан саясат аягына кетип калды. Анан кийин Ферис Кулов ошол мезгилде премьер-министр болчу, айтты, Акылбек, сен мага эмне мени посредник атасың? Бул болбойт экен, эл макул болбойт деп туруп, саясий чечим кабыл алынды. Эгер ошол мезгилде $9 миллион биз кечсек, бүгүнкү күндө ошол акчага аз болот биз каржыбыз. Ошо бул саясий чечимдердин милдеринин бири да. Ошол мезгилде дагы акча топтойлук, элдер биз өзүбүз топтойбуз, кереги жок, биз хипке кирбейбиз деп топтойбуз деп биз счет ачтык Улуттук банкта. Канча топтолду билесиз? 1 миллион сом топтолду болгону. Кыргызстанда 1 миллион сом топтолду. Кыйкыргандар, айкыргандар канча болду? Чечкен жок бул маселе. Ошо боюнча бул маселени көмдүк, чечилген жок. Карызыбыз жылдан жылга барып көбөйүп барат. Ошо бар себептердин баардыгы бар. Биздин өлкөбүздүн экономикалык өнүгүшүнө дагы бул жактан эмеси бар. Эми биз ушул өнүккөндөн бери эле биздин мисалы баягы торговый сальдо деген түшүнүк бар да экономикада. Торговый сальдо бизде дайыма терс да, отрицательный деп коет. Биздин импортубуз 3 эсе экспортко караганда көбүрөөк да. Өнүккөн мамлекеттер дайыма экспорт көп болот импортко караганда. Биздин экономикабыз баягындай, эгер мурда плановый экономика болсок, биз бүткүл дүйнөлүк организацияга кирдик да, биз рыночный экономика деп болуп койдук. Биз сервисный страна болуп калдык да. Алып сатар мамлекет болуп калдык. Биздин промышленностьтер бардыгы жок болуп кетти. Эмесе Советтер Союзунда биз канча жакшы биздин мекемелер бар болчу. Производственный мекемелер бар болчу. Кайсы мамлекет өнүгөт? Ошол мамлекетте производство болсо, өндүрүш болсо, ошол мамлекетте биринчи товар чыгарылса, готовый товар чыгарылса. Бизде көбүнчө эмне болуп атат? Алып сатар болуп атат. Кытайдан келген товарларды биз сатып туруп чыгарып атабыз. Анан кийин көп нерсе бизде көбүнчө мындай сырье түрүндө чыгып атат да, мындайчы. Чийке чыгып атат. Эгер ушул готовый продукция чыкканда, албетте бул биздин мамлекеттин акыбалы башкача болот. Албетте айтып аткандай, баягы мен баягы сөзүм айткандай, көп нерселер компетенттүү эмес адамдардын чечим кабыл алган. Саясий чечим кабыл алгандардан көп болуп атат ошондойчу. Анан кийин кредит берип аткандар эле баардыгын уруп ала берген дагы туура эмес болгон. Эгер ошол мезгилде бир профессионал туруп, жок, мына болбойт экен, буну албай эле коелук, бул өзүнүн эффектин бербейт экен деп туруп, мындай айтканда, өзүнчө бир мекеме болуш керек. Ушул кредит алып атканда ошонун эффективнүүсүн карап чыгыш керек да. Ошондой бизде мекеме бол жок. Ар бири мына биз сууну чыгарсак, ошол эффектин берет, ушунча мультипликативный эффекти болот деп жазып коет, а на самом деле кийин ошо болобу, болбойбу? Чоң маселе. Чоң маселе. Мисалы биздин аэропорт манасыбыз билесизби канча акча коюлган? Көп акча кредит кеткен, анан кийин барсаң аэропорту бир айда эле бир күнү калсаң бир ремонт болот, жарым жылдан кийин дагы ремонт болуп атат мындай. Башкадан ошол адамдар ошол акчаны көмө берген элечи, жөнөчү. Бүгүнкү күндө биздин ички дүң продукциясы 600 миллиарддан ашык болуп турат. Өз негизи мындай да, ушул мамлекеттин байлыгы ар бир жаранга канча жылдык киреши болгондо ошондон каралат да. Орто өнүгүп аткан мамлекеттер $5 000 10 000 өдө болсо, бул жакшы өнүккөн мамлекет. Мисалы мен 2 жыл мурун Катар мамлекети барды, эң өнүккөн мамлекеттердин ичине кеткен, бир адамга $110 000 экен. Бир адам эмес, өтө чоң нерсе да. Бүгүн биз баягы эми кедей деп айтпадык, жакын мамлекет деп айтпадык. Жакын мамлекеттер $1000 жетпеген Африка мамлекеттеринин көбү. Бүгүн биз $1200 деп атат. Бирок СНГ мамлекеттеринде эң жакын мамлекеттердин көп барбыз бүгүнчү. Бул деген жаман көрсөтүчтөрдүн бири да. Ички дүң продукциянын өнүгүшү, албетте ички дүң продукциясы өнүгүү көлөмүндө эмес. Кеп ошол эң негизи индикатор бул ушул жерде адамдардын жашоо шарты кандай болуп атат, турмушу кандай болуп атат, ошону караш керек да элечи. Азыр өзү негизи эл аралык финанс эксперттер көпчүлүгү ички дүңдүү продукциянын көлөмү менен байлабаш керек. Себеби көп статистиканы
жөнөкөй эле жазып коюп атат монтип элечи. Мисалы бүгүн биздин статистика боюнча жакырчылык Кыргызстанда 27% болуп турат. Ой, жакырчылык дейм да. Теневая экономика. Көмүскө экономика 27% болуп турат. А реальный 27% бизде. Реальный 50%дан көп турат. Жакырчылык 30% турат. А реальный мен мисалы кече бир ай мурун айыл жакка барып келдим. Мурда мындай колунда бар адамдар көпчүлүгү уже эчсе жок болуп калыптыр. Жакырчылык көбөйүп кетти. Статистиканы бул жакта туура эмес болгондо болуп атат да. Же көз боемолук жазылган да. Ошон үчүн баягы внутренний валовый продукт, ички дүң продукциянын көлөмү эмес, адамдардын жашоо индикатору кандай, ошону караш керек деп ойлойм. Кийин индикаторлор менимче алмашат ошон үчүн. Эми бул албетте болот. Бул ал үчүн биздин экономикабыздын өсүшү жылда өнүккөн мамлекеттер коррупциялардан эле төгүлөт дейт. Коррупциялардан бул эми жакшы үлгү. Эгер ушул 29 жылдан бери биз байыган, коррупция аркылуу байыган же башка салттар төлөгөн байлардын акчасын баарын кустуруп бере болсо, бул жакшы эс болот албетте.